Ноокат аймактык оорукана республикабызда эң чоң ооруканалардын бири. Райондо оорукана 1928-жылы 50 койкага эсептелип ачылган. Ошондо төрөт үйү, терапия, инфекция жана балдар бөлүмдөрү болгон. Бүгүнкү күндө Ноокат аймактык ооруканасы 605 койкага эсептелип, Ноокат районунун 260 миңден ашуун калкына стационардык кызмат көрсөтүп келет. 17 клиникалык бөлүм, 8 көмөкчү бөлүм жана айылдык бөлүм бар. Аймактык ооруканада 98 врач, 488 орто жана 209 кенже мед кызматкерлери эмгектенишет. Алардын ичинен бир дарыгер Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери, 57 кызматкер саламаттыкты сактоонун ардактуу кызматкери төш белгиси менен сыйланган. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн электрондук башкаруу системасын киргизүү боюнча 2016-2020 жылга программасын ишке ашыруу медициналык тейлөөнүн сапатын жогорулатуу, медициналык кызматкерлердин жумушун автоматташтыруу, медициналык маалыматтарды электрондук көрүнүштө сактоо, ооруларга так диагноз коюуда убакытты үнөмдөө, ооруканада коррупциялык элементтерге бөгөт коюу максатында оорукана толук электрондук башкаруу системасына өттү. Түштүк аймагы боюнча биринчилерден болуп Ноокат аймактык ооруканасы Швейцария өлкөсү менен телебайланыш баштады. Максаты дартты аныктоо, дарылоо жана оорулардын алдын алуу боюнча жаңы маалыматтар менен алмашуу, медициналык кызматкерлердин кесиптик билимин үзгүлтүксүз жогорулатуу болуп эсептелет.
Мына бүгін біздің Ноқат район саламаттык сактоо тармагында 2,5 миңдей медицина кызматкерлери эмгектенет. Ушул элдин жалпы саламаттыгын сактоо жана алдын алуу иштерин жүргүзүүдө жалпы район боюнча 200 врач, 2000дей орто медицина кызматкерлери эмгектенишет. Ушул элдин ден соолугун ушул тейлөө үчүн бизде бир райондогу оорукана, 2 үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору, борборлору 50дей ФАП, 30га жакын үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору кызматтанышат. Эми ушул биздин райондук жалпы саламаттык сактоо тармагын акыркы 3-4 жылда аябай чоң өзгөрүштөр болду. Курулуштар курулду. Атап айтканда 17 ФАП, 3 үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору, 1 лаборатория. Мына бизде райондо ооруканда жугуштуу оорулар бөлүмүнүн эң сапаттуу курулушу аяктады. Зулпуев айыл өкмөттө неврология бөлүмүнүн жан корпусу бүтүп, азыр 100% даяр болуп, аппаратураларды коюп, шаймандарлар даярдап, Кудай буйрса ушул чоң ачылыш кылганга бизде даярданып атабыз. Ошондой эле ушул кадр потенциалын жогорулатууда дагы биз аябай чоң ушул иштер жүргүзүп атабыз. Айрыкча жаш келген кадрларды окутуу үйрөтүүдө, ал өзүбүздүн базада, Ошто, Бишкекте, Москвада, Турцияда окуткан врачтарыбыздын деңгээлине жетиштик. Алар өз билимдерин алып келип туруп, азыр биздин ушул сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү үчүн чоң бизге салым кошууда. Айрыкча булар чоңдор реанимация бөлүмүндө, балдар реанимация бөлүмүндө, жаңы төрөлгөн балдар реанимация бөлүмүндө жана төрөт үйүнүн реанимациясында чоң өзгөрүштөр жасашып атат. Эми ушул биздин жакшы иштешибиз үчүн бүгүнкү күндө заманбап аппаратуралардын деңгээли дагы мурдагы жылдарга салыштырганда мындай жаткан бир нече 100 эсеге жакшы десек болот. Эгерде мындан 20 жыл мурда врачта жалаңганда фонендоскоп менен ак халат эле кийген болсо, бүгүнкү күндө биз бардык куралдын түрлөрү менен аппараттар менен камсыз болгонго жетиштик да. Мына мисалы бүгүндө ФАПтардын өзүнө эле кислороддук концентратор, ингалятор аппаратуралары, үй-бүлөлүк дарыгерлер топторунда анан да күчтүүрөөк аппараттар, ал эми үй-бүлөлүк тейлөө борборлорунда болсо азыркы заманбап жүрөктүн ар түрдүү функцияларын жазыш аппараттар, ашказанын ичин текшерүүчү аппараттар, бөйрөк тапшырчу аппараттардын деңгээли жетиштик. Ал эми биздин борбордук аймактык ооруканада болсо бүгүнкү күндө быйылкы жылдын ичинде 20 миллион сомдук бүт бөлүмдөрдү камсылган бир топ аппараттар келди. Бул наркоздук жана дем алдыруучу аппараттар, реанимация бөлүмдөрү үчүн, кислороддук концентраторлор, жүрөктү жазуучу бир 15-20 аппаратуралар, анан тышкары бүт адамдын организмдеги жүрүп аткан иштерди контролдоп туруучу мониторлор менен камсыз болушту. Ушул эле аппараттарды биз азыр өзүбүздүн филиалдарга, мына айыл өкмөттөрдө жайгашкан 6 борборго да берүүгө жетиштик да. Ошол эле дагы бир чоң жаңылык бул саламаттык сактоо тармагында электрондук башкарууга өтүүдө бизге милдет койду эле. Мына Түштүк Кыргызстанда райондордун ичинде биринчи болуп биз пионер болуп, электрондук башкаруу системасын өтүп, 150ге жакын компьютерди алып берип, мына ар бир бөлүм бүгүндө электрондук система менен иштеп, сапаттуу история тарыхтары, анализдер, направлениелер, отчеттордун баары электрондук системада бүгүн жүргүзүлүп атат. Ошондой эле ооруларга так диагноз коюуда, аларга жакшы консультация берүүдө мына биз чет өлкөлөр менен тыгыз иштөө негизинде, мына Швейцария мамлекети менен тыгыз иштештик. Ошонун негизинде бизге телемедицина ачып берүүгө Швейцария мамлекети мына 1,5 жыл болду, чоң салым кошту. Биз азыр Швейцариянын жардамы менен ар кандай ооруларды консультация алууга, аларды дарылоого жана башка медициналык жардамдарды камсыздоого ушундай жетиштик. Мына биздин базабызда ушул Кыргызстандын бардык райондорунун өкүлдөрү келип, биз менен ушул пикир алмашып, биздин жакшы иштерибизди үйрөнүп, бизге ушул чоң рахматтарды айтышып кетишти. Анан тышкары мына чет мамлекеттер менен да тыгыз иштешип, мына айрыкча энеликти жана балалыкты коргоодо борбордук Азиядагы ушул энеликти жана балалыкты коргоо борборлорунун өкүлдөрү келди. Мисалы Афшанкан деген биз башкы координатор келип биздин төрөт үйлөрү, балдардын бөлүмдөрүн көрүп аябай ыраазычылыгын билдирип кетти. Ошондой эле Япониянын посолу Син Маруа өзү келип туруп бизге 2,5 миллиондук аппаратуралар жардамга камсыз кылып кетти. Ошондой эле эмдиги жылга 2019 жылга Япония мамлекети дагы 7,5 миң долларга ар түрдүү аппаратураларды алып бергенге азыр биз келишим түздүк. Кудай буйрса бул
2019 жылдын башынан баштап келе баштайт. Эми дагы материалдык техникалык база чыңдоодо биз чоң жумуштарды аткарып атабыз. Şu FAP'tan баштап, şu райондук база борборлук оорукананын деңгээлине чейин алардын бүт сапаттуу ремонтторун жакшы жүргүзүүгө, суу менен камсыздуулугу, ысык суу, суук суу, эгер мүмкүн болсо, ошонун ичинде туалеттерди дагы, душтарды курганга жетишүүгө биз аракет кылып атабыз. Мына быйыл биз райондук оорукананын базасында республика боюнча бүт медициналык мекемелерди чакырып, райондун область жетекчилерин чакырып, саламаттык сактоо министрлигинин жардамы менен чоң семинар өткөрөлү деп атабыз. Семинарыбыздын максаты материалдык техникалык базаны чыңдоо менен жогорку сапаттагы кадрларды даярдоо аркылуу элге сапаттуу медициналык жардам берүүгө жетишүү деген биздин темада чоң семинар өткөрүлөт. Буга буюрса, ошон үчүн биз азыр медициналык кызматкерлердин бардыгы ушу чалыкпай эмгектенип атабыз. Жалпы Кыргызстандын медиктерин, саламаттык сактоо тармагында иштегендердин бардыгын 2 июль өзүнүн кесиптик майрамы менен куттуктайбыз. Бардык медиктерге ийгилик үлгүлөсүндө тынчылык, журтубузда аманчылык болсун, ушул жетишеңдер көп болсун, кемчилдик болбосун, баарыңыздарды майрамы менен куттуктайм.